Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 21 ноябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Навес астындагы унааларды азыр сиздерге көрсөтүп кетебиз. Мо Аванта 5тен баштайлы Hyundai. 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат. Мультироль, круиз контроль бар. Отургучтары кара кожада. Климаты 2 зоналуу. Кожаный подлокотник. Так, баасын канча дедим? $9,500. Партроник датчиктери, камера. Hyundai Avante 6. 6-нчы муундагы. $12,000. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Бензинби? Бензин экен. $12,000. Камера, партроник датчиктери. Так, бuna жабык экен. Көрсөтүп берели. Көрөс. Мына Мерседес силерденби? Канчада отасыз? $13,000. Ага. E-класс 212 кузов. Партрониктер. Камера бар экен. Кореядан келген окшойт. Тонировка болуп турат мындай. Отургучтарында 3 режимде память, электро жылдыргычтарда күзгүлөрүнүн жыйылуу системасы, монитор, старт стопко мескен, өзүнүн баягындай чип ключтеген. Жылытуу системасы бар, кожасы жакшы эле абалда. Пробеги 268.526 километр көрсөтүп атат. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка автомат. $13,000. Toyota Camry 50-нчы кузов. Кореяданбы же Америка? Америка экен. 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, коробка автомат. $14,000 бы? $14,000 экен. Монитор өзүнүн, отургучтары. Так, алькантарада коз. Бишкек-Ош жолундагы Ош өзгөн участогы аябай тар. Урматтуу элим, Бишкек-Ош жолундагы Ош өзгөн участогы аябай тар, ыңгайсыз. Бул жол өтө маанилүү. Эл аралык деңгээлде жүк ташуу жүрөт бул жол менен. Биздин товарлар, айыл чарба продукциялары Россия, Казакстанга жөнөйт. Андан тышкары бизге көптөгөн түрдүү товарлар келет. Бензинден баштап майыбызга чейин. Жолубуз тар. Андан тышкары Ош өзгөн аймагында жашаган, жол боюнда жашаган айылдардын тургундары ушул жол менен тирилик турмушун өтөт. Бул жол менен миңдеген адамдар күн сайын жумушуна барат. Бул көптөгөн бизге ыңгайсыздыкты жаратат. Бул жол бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт десе болот. Жолубуз кеңейиш керек. Жана айыл жерлеринде, айылдардын ичинде, мектептердин жанында камералар коюлуш керек. Жаш балдардын өмүрү корголуш керек. Жол коопсуз болуш керек деп эсептейм. Hyundai Avanta 5.
ушул адамга караштуу. 2012 1.6 benzinби? Benzin eкен. Gaz benzinde болот көбүнчөсү. Бул benzin. Азыр бирок үй ичи май кымбаттаганда газ эле жакшы. Айтмакчы, газ заводской газдыкы буларкы 5-муундагы болот. Евро 5-те. Бул канча деп аттыңыз? $9200. Ага. Chevrolet Impala. ...2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, коробка автомат. $5000. Бул жагында контроль слепых зон барбы? Жакшы. Отуруштары электроприводта, мында өзүнүн заводской монитору, климаты 2 зоналуу, антизанос, перфорация бар экен отуруштарында, бир гана жылуутуу эмес, жана муздак, шамалды дагы жүргүзөт. Жайындасы аптаптуу күндө аябай жакшы. Кожаный роль жакшы. Пробеги канчаны көрсөтүп аткан? 88 000. $15000. Mercedes-Benz E-Class 212 kuzov, restайлинг. 2015 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат. $17000. Эсин байланыш номери 709 40 80 80. Келе окшойт эс. Мындай чаң болуп турат да. Biz archib qo'ysa ayoy jashnaqa эле көрүнүп калса керек уну. Range Rover көрүп калсаңыздар, тартып койсоңуздар деп туруп комментарийде жазып калчу эле биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасына. Эми Range Rover'ди күндө көрө бербейбиз. Алдыма чыгып калды, тартып көрсөтүп коюп атам сизге. Мына маалымат кагазы 2007, кыймылдаткычтын көлөмү 4.2. Баасы жазылган эмес. Range Rover Sport. Toyota Camry 30 kuzov. $2001. Kıymıldatkычтын көлөмү 2.4, $6800. Коробка автомат, люк бар экен. Honda CR-V 3 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка автомат, $12600. Салон көрсөтүп коела. Мультируль, круиз контролю менен, отургучтары кара кожада, электро жылдыргычтарда, антизанос. Chevrolet Malibu 2. Amerikadan 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбо, $16,500. Коробка автомат. Салон көрсөтөлү, монитор, планшет түрүндөгүдөй. Круиз контроль, кара кожа. Так, пробеги 146 491 километр деп көрсөтүлүп турат. Азыр эсинен сурадым, ошол километрде дагы, милде дагы алмаштырып көрсөтсө болот деп атат ошондо. Азыр биз байкаганда ошо километрде көрсөтүлдү. Жакшы, ушундай функциялары бар экен. Honda CR-V 2 2005, объем 2, коробка автомат экен. Кожа, кара кожада. Партроник датчиктери бар. CR-V'нын баасы канча болду?
11.300 доллар. Кийинки ушул эле адамга караштуу гуна Mercedes-Benz E-класс 211 кузов, комплектация авангард. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 3.2. Японец деп турат. Пробег 197.728 километр. Мерстин басы канча болду? Мерси 10,5 мың доллар. Кийинкиси BMW 5 серияда 2013 бензин деген. X-Drive. Старт-стоп, монитор, авторучник, антизанос. Bunun bası kança oldu? 15,5 мың доллар. Так, болды ау ушулар эле экен, а? Бул 2006 жылы канча? Газ бензин. 3.5. Объем 3.5 бе? Газ бензин. Басы канча болду? 11,5 мың доллар. Телефон ошол эле 551 555 547. Мына эми ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Үзбөстөн акырына чейин көргөн биздин көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңыдан көрүп аткандар биздин каналга подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Коңгуроочун басып коюңуздар анын жанындагы. Аны менен сиздер ошол биз жүктөгөн жаңы маалыматтардан биринчилерден болуп кабардар болосуздар. Жана эң негизгиси силердин бардыгыңыздардын колдогонуңуздар бул видеобузга, ар бир видеобузга лайк басканыңыздар. Ушуну унутпаңыздар.